Саламатсыздар, урматтуу төраға. 2016 жылдагы ошо капиталдык салымдар беренеси боюнча перечинге кирген объекттердин бардык саны 25 объект кирген. Ошол 25 объектиге 2 миллиард 698 миллион сом акча каражаты каралган. Бүгүнкү 22 сентябрдын күнүнө республикалык бюджеттен 2 миллиард 422 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берди. Бүгүнкү күндө калдыгы 276 миллионду түзөт. Бул акча каражатына жалпы жонунан планда 68 километр асфальт төшөө каралса, бүгүнкү күндө бул 68 километр асфальт салынды. Ошонун бирге эле шагыл жолдордун көлөмү 56,8 километр болду. 3 көпүрө курулуп атат. Планда асфальт 87,6 каралган. Бүгүнкү күндө 78%-ин аткардык. Ал эми шагылдоо болсо 94%-ды түзүп атат. Эми айта кете турган нерсе, эң чоң объектилердин бири болуп 3 объект каралып атат. Бул өзүңүздөр билгендей мына былтыртан бери салынып аткан Бишкек аэропорт Манас жолу, андан кийин балыкчы Тамчы Чолпон Ата коорумдуу жолу, үчүнчүсү балыкчы шаарындагы Абдрахманов атындагы көчөнү асфальттоо. Бүгүнкү күндө мынакей ушул Бишкек аэропорт Манас жолу толугу менен бүтүлдү. Азыркы күндө булар 1 жылдык гарантийный периодко өткөрүлүп берди. Азыр инженерлер дагы иштеп атат. Бул жерден ошо дагы башында биздин ошол жергиликтүү курулушчуларыбыз кичине кемчилик кетирип эле ошонусун кайра үстүнөн оңдотуп, кайра оңдоо түзөө иштерин жүргүзмөкчүбүз. Бул жолго 954 миллион сом акча каралган. Бүгүнкү күндө бул 954 миллион сом толугу менен каржыланып бүттү. Дагы ошол кошумча иштер боюнча жолдун эки чекесине свет жарыкты орнотуу боюнча бизге кошумча жумуш болуп калды. Ошого биз азыр сурап атабыз өкмөттөн 74 миллион 966 миллион сомду. Андан сырткары мынакей балыкчы Тамчы Чолпон Ата коорумдуу жолунун реконструкциясы боюнча былтыр 180 миллион сом акча каралган. Быйылкы жылы 1,5 миллиард сом акча каралды. Азыркы күндө 1 миллиард 480 миллион сом каржыланып атат. Калдыгы дагы 200 миллион. Мындан сырткары биз мынакей кайра ошо көчмөндөр оюну бүткөндөн кийин бул жумушту кайра жандандырдык. Бүгүнкү күндө Чолпон Атанын ошо пост гаинин кире беришине чейинки эски асфальты сыйрылып, кайра конструкция дорожного одежда ошонун кайра бүт земпалатнасынан баштап основание под основаниясына чейин уже салына баштады. Андан сырткары биз ошол аэропорт Тамчынын поворотунан өйдө кеттик элек, Чолпон Ата көзү. Эми берки Тамчыны көздө аякта дагы 1 километр жерибизди дагы асфальтын сыйрып, толугу менен кайра турбаларын салдырып, кайра экинчи слоюн асфальттан, биринчи слоюн асфальттанга даярдап атабыз. Бүгүнкү күндө экинчи асфальттын экинчи катмарына 5 километр экинчи катмарын салып бүтүп калдык. Бүгүнкү күндө дагы аткарыла турган жумуш бул биздин балыкчы шаарынын ичин мурда Сорклет деп ошол көчөнүн 7 километр жолу бар. Андан сырткары балыкчыдан Тамчыга чейинки детальный проектированиясын жасап атабыз. Бүгүнкү күндө ушул 987 миллион сом аткарылды. Эми жылдын аягына чейин дагы өкмөт акча каражатын да караштырабыз деп атат. Эгерде караштырса, биз морки ушул аба ырайы кичине бизге мүмкүнчүлүк берсе, биз тиги ушу октябрдын ортолоруна чейин жанагы быйылкы салынган 23 километрди толугу менен экинчи катмарын салып кеткенге аракет кылабыз. Абдрахманов көчөсү боюнча балык шаарындагы
биринчи булардын өзүнүн конструкциясы башкача. Бул астыңкы биринчи катмары 6 сантиметр, экинчи катмары 4 сантиметр, 10 сантиметр асфальт салынат. Биринчи катмарынын асфальтын салдык. Тилекке каршы ошол жерде текшерип аткан инженер консультанттардын дагы аныктамасы менен аягында бир 500 метрдей жери кичине сапатсыз салынып атат. Бүгүнкү күндө ошонун кайра сыйыртып, булар өзүңүздөр туура түшүнүңүздөр, биздин эле өзүбүздүн жергиликтүү курулушчуларыбыз да ошо экинчи катмарын салгыча биринчи катмарындагы ошо бир 500 метр жерин кайра сыйыртып, кайра оңдоп анан экинчи катмарын салып, ушул октябрь айы бүтүрөбүз. Бул контракт боюнча 140 миллион бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө 61 миллионун акчасы берилди. Тендер 142 миллион 948ге бөлүнгөн. Бул жетпеген акча каражатын 2 миллион 948 миллионду миң сомду балыкчы мэриясы өзү каржылайбыз деген келишими бар да. Азыркы мезгилде ал жерге берки балыкчынын кире беришине ошо подрядчигибиз мурдатан бери алып келген бир чоң заводун койду. Андан сырткары ал жерге дробилкасы бар. Эми ошол толук кандуу иштеп кетсе, ошо мен да айтып кетем, ошол октябрь ичи ал жолду бүтүрүп тапшырганга беребиз. Негизи менде бул жерде список бар. Кайсы жолдор планга кирилиптир. 49 көчө, 6 көпүрө деп бул жерде мына жакшынакай даректер менен жазып чыгышты. Эгерде таанышам десеңиз, бул жерде бар бул тизмеси. Келиңиз, Нурлан Саматович. 118 миллион акча каралган. Бул акча Чүй көчөсүндөгү Чүй проспектисиндеги Лермонтовдон Ауезовго чейинки жумуш аткарылып жатат. Бирок каржылоо буга чейин азыр боло элек. Иш жүрүп жатат. 118 миллион республикалык бюджеттен каралган. Азыр ушул күнгө чейин бериле элек, бирок биздин подрядчик жумушту аткарып жатат. Азыркы күндө уже 35 миллион жумуш аткарылып калды. Жылдын аягына чейин бул жумушту бүтүрөбүз деген планыбыз бар. Ал эми жанагы 49 көчө боюнча жакында эле 16 сентябрда бул келишимге кол коюлду. Бул Кытай мамлекетинин гранты боюнча иш жүрүп жатат. 49 көчөнүн 16 көчөсү биздин айланабыздагы жаңы конуштардын ичинде жүрөт. Калган көчөлөр шаардын ичиндеги. Бүгүнкү күндө биз уже Иманалиева деген көчөдө уже жумушту баштадык. Жакынкы араларда дагы бир 4 көчөнү Медероводон жумуш баштайбыз деп турабыз. Бул контракттын жалпы суммасы 490 миллион юанга туура келет. Контракттын мөөнөтү 2 жыл 24 айдын ичинде ишке ашырабыз деген келишим бар. Кытай тараптан дагы надзор жүргүзүү үчүн биякта орган управления деген бар. Алар дагы бул жакта уже өздөрүнүн ишин башташты. Биз тараптан техникалык көзөмөлдөө боюнча жумуштар толук уюштуруу иштери жүрүп жатат. Бир суроом бар. Мына Замирбек Казакбаевич, сизге мына Бишкек аэропорт жолу боюнча азыркы күндө подрядчик эксплуатацияга бердиби? Силерге эгерде эксплуатацияга берсе, жолду кантип кабыл алдыңар? Жолдун курулушу бүттү, бирок эксплуатацияга бериле элек. Себеп дегенде контракт боюнча 1 жылдык мөөнөттө буларда гарантийный период бар да. Ошол эгерде 1 жылдын ичинде ошо подрядчиктин күнөөсү менен ката кетирилип, ошо дефекттер чыкса, ал өзүнүн эсебинен кайра оңдоп берет. Ошондон кийин гана биз эксплуатацияга кабыл алабыз. Бул эми айтып аткан себеби өзүңөр көргөндөй жолду мына Бишкек жолу, мына Бишкек аэропорт жолу өзү стратегический жол деп койсок болот. Ал жолу түз басылган эмес. Шпал болуп турат. Аны кандай азыркы күнгө чейин мына мен кече эле өттүм ал жолдон. Жол дагы эле ошол оңдолот деп мына премьер-министр өткөндө барганда айтып, бул боюнча дагы ошол
силерге дагы айтылган эле. Ал боюнча эч кандай азыркы күнгө чейин иш жүрүлбөптүр. Кемчиликтер бар, бирок бул жолдун өзүнүн статусу реконструкция эмес, реабилитация эмес, бул капиталдык ремонт да. Башкача айтканда, үстүнкү асфальттын катмарын совсем сыйрып салбай эле, ошонун фреза менен бир 5-6 сантиметрин алып, андан кийин түздөөчү выравнивающий слой асфальт берип, үстүнөн кайра асфальт салгандар. Ошондуктан мунун дагы өзүнүн допускалары бар. Жаареки туура айтасыз, премьер-министр барып, мына сиздер ушу депутаттар барып, кемчиликтерди айткандан кийин биз ал жерди башынан баштап оңдодук. Туура азыр дагы бар арасында. Ошон үчүн жаареки бир жылдын ичинде улам биз эми оңдоп жүрүп отуруп, жаареки болгон дефекттин баарын жоёбуз. Медербанын кайсы көчөлөрү баштайсыңар? Медербанын азыр баш жагынан баштайбыз. Кайсы көчөлөр? 4 көчөсүн айтып атпайсызбы? Азыр ушу пландаштырып жатабыз. Медербаны азыр ушу жакынкы күндөрдө чечебиз. Андан кийин бизде могу Лев Толстой көчөсүнүн күнчыгыш жак тарабында нар жогору жагын ачабыз деп турабыз. Ал жактарда дагы мурунку жаңы жол салынат. Ушул көчөлөрдү азыр негизинен уюштуруу жумуштары жүрүп жатат. Бул жаңы көчөлөрдү ачуу боюнча проблемалар көп экен. Себеби көп учурда жеке үйлөр жол тарапка чыгып кеткен экен. Азыр Кытай тарап ушул маселелерди толук чечип бергиле деп бизден талап кылып жатат. Мунун баардыгын мамлекеттик администрациянын жергиликтүү администрациялар тарабынан иш жүргүзүп жатабыз. Бир топ ушул уюштуруу иштеринде бир азыраак проблемалар болуп турат. Бул где-то бир айдын ар жак бер жагында чечебиз деген оюбуз бар. Замир Акача, сизге суроо берейин дедим эле. Мына 3-4 жылдан бери көтөрүлүп келаткан маселе, мына ушу Бүргөндүдөн Сузакка чейинки ушу Ош-Бишкек жолундагы ушу 60 километрден ашык жолдун бүгүнкү күндө ушул качан башталат, тендер өткөнбү жокпу, эмне үчүн токтоп турат? Көптөн бери созулуп келаткан маселе болуп атат. Мен ушу кызматка келери менен ушу Евроазиялык банк менен конференция связь менен сүйлөштүк. Мен аларга мындайдан суроо койдум. 60 миллион доллар ошол барбы же ошо кризиске такап бизди жөнүнө создуруп туратасыңар десем, урматтуу министр, 60 миллион доллар турат. Бул жолдун проектиси дагы даяр. Предквалификационный требования деген компания менен кеткен. Бүгүнкү күндө алар уруксат берди. Консультационный компанияга биз тендер жарыяганбыз. 3 күн болду, комиссия ачты. Бүгүнкү күндө ошо процедура жүрүп атат. Сапат жөнүндө мен айтым келет да. Ушул мына азыр аэропорт жолун биз бастык, туурабы? Ушул канча жылга чейин ушул жетет? Негизи асфальттын срок службасы 15 жыл. Бирок ар бир 5 жылда межирмонтный срок бар, ошого ремонттоп туруш керек да. Эми Нурлан Саматович, сизге могу шаардын жолу кандай ошол? Канча мөөнөтү ошол? Шаардын мөөнөтү ушу 7 жылда бирден реконструкцияны өтүп туруш керек. Бүгүнкү күндө бизде курулган жолдор ошол жана сиз айткан 15 жылга жетпей жатат. Шаардагы сиз айткан 7 жылга жетпей жатат. Сапаты абдан начар курулуп атат. Биз мына канчалаган акча каражатты ушул жака бөлүп атабыз. Бирок дагы эле биздин жолдорубуздун акыбалы оңолбой жатат да мындай карагандачы. Ошондуктан мына шаарды деле мына кандай подрядчиктарга бересиздер биз билбейбиз. Болду дейт. 1 жылга жетип жетпестен кайра ошол эле жолго сиздер ямышный работа жасайсыңар. Ошондуктан эми мындан кийин кылга турган иштерди ушул сапатына көзөмөлдөңүздөр. Кыргызстанда жалпы эле кайсы район болбосун, область болбосун, жол маселеси бул сиздерге тиешелүү да. Республиканский бюджетке, транспорт министрине караштуу да. Анан сиздер кээ бир жерлерди айыл өкмөттөргө караштуу деп туруп, айыл өкмөттүн балансына киргизип койгонсуңар. Сиздер билесиздер. Айыл өкмөт өзү дотацияда отурат. Ал жолду бул жашоодо бүтүрө албайт алар. Эмне себептен? Ошого жооп берсиңиздер. Капиталдык салымдардын чыгышыларды ушул эң негизги приоритеттүү заявка негизинде толугу менен берип атабыз. Бүгүнкү күндө 8 айдын жыйынтыгы боюнча биз мына Минтранс аркылуу сметасы толугу менен аткарылган обслуживание боюнча.
жана эң приоритеттүү капиталдык чыгымдарды биз эч кандай мындай ограничение быйыл кылган жокпуз да. Чын эле ушул айыл өкмөттөрдүн балансысына турган жолдор каралбай, талкалануу үстүнө талкаланып атат. Биз эми кийин ушундай практика өтүп атабыз. Ошол 2 айыл ичиндеги жолдор болсо, ошону өкмөттүн чечими менен, буйругу менен оперативный управление деп коебуз. Ошого алгандан кийин гана биз ошого кандайдыр чыгымдарды жасап жолдонгонго болот да. Биздин принцип, биз мисалы үчүн приоритетине кылып, жарайки көп эл жашаган жерлер, ошо өмүрү асфальтталбай калган жерлерге эң биринчи айылдын ичин асфальттаганга өзүбүздүн баланстагы жолдордон. Бизде 18.872 километр жол бар. Ошону биринчи приоритетте коебуз да. Андан кийин мисалы үчүн биздин потребность 2 миллиард 800 болсо, контрольный цифра тарчкына байланыштуу 1 миллиард 800 деп келет. Ошондо анан биз мына быйыл биз ошол местный бюджет менен 139 километр асфальт салабыз болгону. А так жылына чет мамлекеттик эксперттердин эсептегенине караганда жылына биз 200 километрге жакын асфальтты жоготуп атабыз да. А биздин бюджет ошого жетпей калып атат. Мен мына бул жерде мен 1 жылдан бери мына көтөрүп келатам, 1 жылдан бери. Өзүңүздөргө жазып алсаңыздар, Сузак районундагы 30 000 калкы бар Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн Шакекче жолу, Кайсыбой. 30 000 адам ошо жерде бири-бири менен катташат. Ошо жолдо, мен айтып аткан жолдо, интернат мектеби бар. Ошо жерде Кызыл Туунун ооруканасы бар, больницасы бар. Андан сырткары, ошо жерде 30 000 адам ушул жерде тегеренип, бири-бири менен катташат. Тирүү жандар бири-бири менен барышат. Ал жерде кышында машина жүрмөктүгөр. Адам жөө баса буту сынат. Союз бузулгандан бери ушул маселе көтөрүлүп келет. Айыл өкмөттүн балансында дейсиздер, бул маселе эми өзүңүздөр билесиздер, айыл өкмөттөр өздөрүнүн колунда иштеген адамдарына айлыгын да өз убагында бере албайт. Ушул нерсени сиздер жакшы бир караңыздар. Жергиликтүү биздин мекемебизге тапшырма бердим. Ошо жолду барып көрүп, канча километр экен, кайсы айылдан кайсы айыл экен, кайсы шакка-чеккени киргизип туруп, биз мына быйыл ошол буйруктун долбоорун даярдап өкмөткө өткөзөбүз. Ошол буйрук бизге оперативный управление дегенден кийин эми анын сметасын түзүш керек, проектин түзүш керек. Эмдиги жылдан баштап мынакей планга киргизели. Мен айтам, ал жерде сиздин иштеген жумушчуларыңыз баары билет, сиз деле билесиз, примерно 2 километрге жетпеген. Мен чечилишин айтып атам да, чече турган маселени. Мына биз убада бер деп атпайбыз, убада бербейли, биз иш аракет кылалы, ошону аткаралы. Бул шаардын Нурлан Саматов жана 49 көчө деп атпайсызбы? Ошого план работа кайсыны биринчи жасайсыңар, акчаңар барбы? Сөзөлүнө мындай стат-отчет берет, депутатский, городской депутатский выбордун астында эле шуулдатып атасыңар. Жок, бул 49 көчө, сиз акча барбы деген сурооңузга, бул көчөнү курулуш иштерине толук бойдон Кытай мамлекети каржылап жатат. Бул финансы чечилген, бул боюнча келишимдер толук кол коюлду. 490 юан дейсизби? 490 миңби же миллионбу? Миллион юан. Бул 70 миллион доллардын тегерегинде болот экен. Ошонун баардыгы гранттык негизде келип жатат. План боюнча биз могул 16 сентябрда кол коюлду. Кыскача эле айтсаңыз мындай. Ошол план азыр бүгүнкү күндө иш жүрүп жатат. Биз азыр пландаштырып жатабыз. Республика боюнча канча ДЭУ, канча ДЭП бар? 57 деп бар. Мына ошол дептерди түздөн түз ошолорду иштетүү зарыл. Өзлөрү козурашатка өткөрүп, подрядчик башка тендер менен утуп, лопаткасы жок, же бир трактору жок, бирөө уткандан көрө өзүбүздүн дептер салып, өзүн өзү багып, техникасын жаңылап, алга ошондо реформага барышыбыз керек. Менин атым эмес, жалпы көлдүктөрдүн атынан да, азыр биз бул жерде цифрларды карап атпайбызбы? Чындыгын айтканда, өтүп бараткан жыл үчүн көлдүктөр үчүн жакшы жыл болду. Балыкчыдан кире беришинен баштап, жана борбордук жолдон баштап оңдоло башталды. Бирок
негизги суроосун болот да, келечекте бул Ысык көл областы Шакекче жолу кандай шарт менен жасалат? Мына быйыл 2,8 миллиард эле каралып атса. Мен азыр бул бюджет 2017-ни карадым. Бюджеттик инвестиция да дагы быйыл дагы 2 миллиард аз болуп каралып атат да. Анан каралган 6-7 миллиардтан араң 3 миллиард бөлүнүп атса, азыр быйыл бүгүнкү күнгө чейин, ошондой болду да жасалган жолго. Негизи эле бул Шакекче жолу кандай шартта өтөт? Ушуну кыска бир айтып бера аласызбы? Эң туура маселе бул көп жылдан бери көтөрүлүп келатат. Шакекче жолу орто эсеп менен эсептегенде 550 миллион доллар кетмек деп мындан бир 5 жыл мурда эсептелген. Бүгүнкү күндө ошо Балыкчыдан Корумдуга чейин 104 километри каралды республикалык бюджет менен. Калгандарын биз эми чет мамлекеттик донорлор менен иштеп атабыз. Мынакей Исламский банк каржылаганга, Всемирный банк, эми Всемирный банк мына түп келгенде каржылап атат. Билесиздер, 76 километрден 36 километр калды эле. Ошону мына уже макроэконом советтен карап, премьер-министр бекитип берди. Түп келген жолу уже проектке кирди. Какова судьба дорожного проекта Алмата-Чолпон-Ата, о котором говорили в начале года, в частности, Темир Аргимбаевич Сариев заявлял, что о скором, значит, строительстве и завершении этого проекта к 2017 году, вроде, если не изменяет моя память, в мае 2017 года должна быть открыта эта дорога. Да, это был поднят такой вопрос, Владимир Ильич. Это Чолпон-Ата, Алмата, Чолпон-Ата, это через Каскеле. Через наш Кеминский район geht, и в нашу долю попадает один мост и 1 километр асфальтобетонное покрытие. Остальная часть это именно казахская сторона. В настоящий момент идет у них процесс определения источников финансирования. То есть они хотят предложить именно на государственном частном партнерстве. Это был разговор уже где-то до меня. После моего вступления к этой должности пока этот вопрос не поднимался, но по моим информациям идет у них вот процесс определения источников финансирования. То есть этот вопрос практически он не двигается, да, пока? Пока да. Бишкек-Торғар жолында салып аткан Кытайлар тууралуу. Булар мындай мисалы башка подрядчиктер жол салып атканда жергиликтүү тургундардын бир кичинекей болсо да сураныштары болот. Мисалы бир карьерди алып колдонуп аткандан кийин өздөрүнө бир шагыл сурайт. Же баягы жол салып келатканда жолдун чекесинде эми незначительный деп айтсам болот. Ошондой суроолор сураса, бул Кытайлардын такыр эле мындай моюн бербейт деп айтсам болот. Эми булардын биз өткөндө чогулуп сурасак, өтө минималдуу баа менен алып алышкан. Мисалы жолдун тендердин стоимости 85 миллион долларды тендерде 100 миллион деп катышканда булар 45 миллионго алып алган. Мындай булар себе убыток салып атабыз деп бир колкоо кылып жазып атышат. Мен муну айтканымдын себебим барып бул жолдун сапатына ушу таасири тиет деген шуну айткым келет. Мындан кийин тендер уюштурсаңыздар, өтө эле эң арзан баа берди деп эле сүйүнө бербей, булардын ошол сала турган мүмкүнчүлүгүн да карасаңыздар. Себеби мына Долонго чыгып баратканда дагы да башка жолдорду карасаңыздар, ошол асфальт басылган. Мына баягы чайнарод салып келип, бүтүп, анан Долондун белине чейин чыккан асфальттын сапаты мына бүгүн өтө начар. Анда бир суроо дагы. Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр, өткөн жыйында бир депутат суроо берип, ушул суроого жооп берип атып, эми Балыкчы Корумду жолу бизди аябай кыйнады. Ачык айтыш керек, абдан кыйнады. Акча издеп, буга издеп, ачык айтканда кээ бир мектептердин акчасын ошол жака алдык, ачык айтканда. Канча акча мектептерден сиздер ушул жолго, конечно, көчмөндөр оюнда жакшы, бул өтө престиждүү маареке болду. Ошол мектептерге канча акча алынды? Туура айтылып атат, бул жол боюнча бюджетте каралган эмес эле башынан баштап, анткени булактар изилделген эмес.
убактылуу жана заимствование болгон. Бирок жер үйдүн каражаты мектептерге жумушка турган толугу менен ушуну калат. Бул эч кандай мындай башка тармактарга жумшалтылбайт. Жер үйдүн каражаттары түшкөн школдорго, ошону толугу менен берилет школдорго. Убактылуу заимствование болгон туура, бирок аны азыр кайта эле толуктатып коюп атабыз. Убактылуу. Убактылуу. Бирок мен бул жерде айтат элем да, 1 миллиард 200 миллион сом каржылапсыңар. 1 миллиард 700 миллион сом бюджет бекиткенсиңер. Ошо бюджеттин негизинде ошо ишти алып барса болмок. Мен ойлойм, бул жоопкерчиликсиз мындай кадам. Мектептен акчаны алып, инфраструктурага киргизип, бул туура эмес. Азыр бүгүнкү күндө бизде мектептер жетпей атат. Бүгүнкү күндө мына 2000 мугалим бизде жетпей атат. Бүгүнкү күндө 11 миллион китеп жетпей атат. А бизде азыр Кыргыздан эң негизги ресурсубуз эмне бул? Бизде нефть жок, бизде газ жок. Эң негизги ресурс бул биздин адамзатыбыз. Эгерде биздин балдарыбызды окутуп, билимдүү болсо, мына ошолар Кыргызстанды өнүктүрөт. Ошолар Кыргызстандын жарандары күчтүү мамлекетке айландырышат. 100 000, 200 000 бала окууну бүтөт экен мектепти. 100 000 бала жогорку жайга өтөт экен. Калганы 110 балды ала албай, чет жака кетип атат. Эмне үчүн? Анткени билимдин сапаты жок. Эч кандай билимдин сапаты жок. Канча деген компаниялар бар, чоң компаниялар. Аэропорт, темир жол, электрокомпания, Мегакомдун жетекчиси, мен билбейм так, бирок мындай маалымат. $30 000 айлык алат деген угуп калабыз. $15 000 айлык алат деп угуп калабыз. Эми так маалымат эмес бул. Мына ошо госкомпанияларда акча таап, ушу мектептен тийбей эле. Мына бул жерде 1 миллиард 800 миллион сом бюджетте бекитилген экен. Ошо 1 миллиард 800 ичинде таап берсе болот эле акчаны. Бул туура эмес кадам деп эсептейм. Бул стратегия жок экен өкмөттө деген эсептейм. Анткени стратегия болуш керек. Бизде параметр болуш керек. Бизде индикатор болуш керек. Канча мен быйыл окуучуну жогорку жайга өткөзөм. Канча мен быйыл өлүмдүн статистикасын азайтам. Канча деген мен курулуштарды курам, канча деген заводдор, канча деген экономиканы, канча деген инфляцияны азайтам деген мына ушундай стратегия болуш керек. Биз азыр өзүбүз бул жерде мигранттар мына кече карадык. Мигранттар канча деген көйүп кетти. Алар мигранттар ушу билим ала албастан, 110 балды ала албастан, мына ушу айла жоктон акча табыш үчүн кетип атышат. Ошондуктан бул жерде сизге как мына министрлик өкүлү катары ошол маселелерди карап атканда, сиз дагы мына Замир Казакбаевич, койгула, ал жактан бизге бербей эле болгулачы. Ал жакта өзүнүн багыты менен кете берсин деп канчадан компаниялар, Айлбанк азыр аябай жакшы иштеп атат. Ошол компаниялар бар, бай компаниялар бар. Мен өткөндө эсептедим, государственный компаниялар, мамлекеттик компаниялар 21 миллиард сомду оборот кылышат. Мына ошол компаниялардан баягы мамлекеттик компаниялар сиздер жардам бергиле деп айтса болот эле. Ошондуктан мен айткым келет сиздерге. Бул баягы кризисти чечиш үчүн мектептин эсеби эмес, а кризисти башка эсеби менен чечиш керек эле деп айтат элем.